Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. 9 бөлүм. Толкун Чокоевдон чыгып, үйдү айлана берип, форточкасы ачык турган терезени жалт карады. Ал айнектин ар жагында ойлуу тиктеп, өзүн ээрчи узатып тикесинен турган жигитти көрүп жылмайып койду. Прокурордун мүнөзү эмне үчүндүр Толкунга жагып калды. Ал буга чейин сот, прокурор жөнүндө таптакыр башка пикирде жүргөн эле. Алар ачуулуу, орой, адамга жамандыктан башканы ойлобогон кара мүртөз, таш боор адамдар деп түшүнүүчү. Толкун жолдо келатып мындай деп ойлоду. Булар адамдар менен сүйлөшүүнү гана эмес, күлгөндү да, боорукерликти да билишет экен. Чындыктын түбүнө жетиш үчүн ийне менен кудук казгандай изденишет көрүнөт. Анан Самат менен Зайнидин жөнүндө баш аламан санаага батты. Көзүнө чоң кара жолдун боюндагы бийик өскөн шыралжын, коко тикен, эрмен аралаш өскөн куурайлардын арасында, көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктын ичинде ит жыгылыш болуп жаткан эки кишинин караанын көрдү. Анын ою боюнча Зайнидиндин сөөгү ошол куурайлардын арасында жаткандай болуп сезилди. Республикалык прокуратурага барып келген күндөн баштап эмне үчүндүр Толкундун жүрөгүндө экинчи бирөө пайда боло баштады. Анан калса Нурландын жаркыраган жайдары мүнөзү Толкундун эркин жетелеп, жүрөгүн бийлеп алгансып эсинен кетпейт. Анын балбылдаган коймолжун акылдуу кара көздөрү басса да, турса да артынан калбай, жанынан чыкпай ээрчип жүргөндөй. Маңдайында карап тургандай сезилет. Кызык, эмне үчүн мен аны көп эстөөчү болуп бартам? Же Нурлан байкени сүйүп калып жинди болгону турамбы? Кыз селт этет. Өзүнөн көп улуу кишиниби? Жок, кантип эле абасымды башка кишиге алмаштырайын? Прокурор эмес, падыша болсо да, чачынын талына тең эмесмин аны. Бирок Толкун өзүн өзү мынтип көңүлүндө бекиткени менен Нурланды жаман көрүп иренжигиси келбейт. Аны ойлосо жүрөгү жалындап согот. Кыз үчүн бул учу түбү жок керемет болду. Анан калса жарашыктуу алтын тиштерин жаркырата күлүп, көз алдынан кетпеген Нурлан Толкунду өзүнө чакырып тургансыйт. Ага учуп жеткиси келет, сагынат. Прокурор Султанбекованын түшүнүгүн алгандан кийин Саматтын үстүнөн топтолгон документтер тиркелген деланы прокуратуранын башкы тергөөчүсүнө тапшырды. Күнөөлүү деп эсептелген шектүү адамдардын үстүнөн иш козгоо максатында тергөөчү Ысык көлгө жөнөп кетти. Республикалык прокуратурадан келген жигит ишти жол арык айылынан баштады. А дегенде эле Самат менен Зайнидин ошол айылдан кимиси кайсыл убакта, кандай мезгилде чыгып кеткендиктерин тактады. Андан кийин согуштан жарадар болуп, демобилизацияланып келген жигиттин үйүнө барды. Жоокердин көрсөтүүсү боюнча чындыгында эле Саматтан шектенүү туулду. Зайнидин жарадарга атын түшүрүп бергенде түн ортосу чейин экен. Жоокер дайынсыз жоголуп жаткан бейтааныш, боорукер жигиттен бөлүнүп, 1 чакырымдай узаган кезде шаарды көздөй бир полуторканын өткөнүн көрүптүр. Шофёрдун жанында кимдир бирөө отургандай болгон деп көрсөттү. Айтор тергөөчү Саматтын сарызине чөп сала баштады. Социализм колхозуна барганда Ракыйма менен сүйлөшүүгө туура келди. Ал адегенде кайнисин үйгө таң камаал келди деп түшүнүк берди. Эртеси Ракыйма тергөөчүнүн артынан барып, кечээки түшүнүгүнө кошумча түзөтүү киргизип кетти. Бир кыргыздын кулун турбайбызбы кагылайын иним. Агасы тиги кан күйгөн
каргашалуу согушка кетпегенде мындай иштин болоорун бир Кудайдын өзү билет эле. Ылайым убалыбыз керменге жетсин. Коркконумдан туура эмес жазып бериптирмин. Колдо саат болбогондон кийин уктап ойгонгон киши түнкү убактынын кайсы маал экенин кайдан билсин? Ал келгенде эшикке да чыккан жок элем. Самат үйгө эл орунга отурганда эле келген экен, кийин ойлосом. Ошол түн ар кайсы жерим оору эрте эле жатып алган болчумун. Ал эми Саматты жек көргөн Алыйканын кайнатасы сакалы ылдый көз жашын агызып отуруп сүйлөдү. Самат аппак бүлөсүн, жалгыз баласынын колуктусун жолдон чыгарганын айтты. Зайниддиндин жоголгон күнүн болжолдоп отуруп, ошол түнү келинин пристанга эгин ташып жүрүп, таң аппак атканда келгенин жөн салды сөз катары кобурады. Топтолгон иштин жагдайына, күбөлөрдүн көрсөтүүлөрүнө караганда Самат шектүү болуп чыкты. Тергөөчү күнөөлүү деген кишилерди камакка алууга санкция сурап Чокоевго кайрылды. Кайсы күнү толкунду көргөндөн баштап Нурландын көңүлүнө энеси Шайымкүл менен кичинекей карындашы Токуш кайра баштан түшө баштады. Ата мээримин унутуп, эне жыты эсинен чыгып, өлүмдөн суунуп бүткөн жигиттин муңдуу жүрөгү үйрүн издеген жабагыдай аркы терки удургуп, толкундун айланасында тегеренип жүрдү. Ооба, Нурландын бүткүл ой санаасын ошол бир-эки сапар көргөн бейтааныш кыздын элесин октолоп, артынан жетелеп алды. Ал Прижевальскийдеги областтык милициянын начальниги Сыдык Исмаилов менен байланышты. Телефондо адегенде иш боюнча сүйлөшүштү. Сыдык Нурландын бир чети атасындай, бир чети агасындай болгон киши. Ал атасы Чоко менен Совет бийлигин курууда кароосунан кан кечип, бир котелдон аш ичип, чалгынга чыкса бир чыгып, чабуулга кирсе бир кирип, жарты буудайды жара чайнашкан жолдоштор эмес беле. Сыдык Нурланга Шайымкүл менен Токуш жөнүндө каңырыгы түтөп отуруп эчен жолу айткан, эчен жолу эскерген. Эми ошол ачкадан өлдү деген карындашынын бүдөмүк этеримиш кабарын укканда Исмаилов сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберди. Иттин баласы, анан сүйүнчүлөбөйсүңбү? Айтканыңа караганда жөндүү сөзөңдү. Бирок балам, өпкөңдү азырынча көптүрбөй өзүңдү карма. Ким билет, ошолбу башкабы? Мен азыр эле кылмышкерлерди изилдөө бөлүмүнө тапшырам. Кап, ал кызды өзүм көргөн болсом Токушпу, Токуш эмеспи бир көргөндө эле тааныйт элем. Мага ишенип коюңузчу, рахатты көргөнүңүз, аны көргөнүңүз, тим эле биринин кебин бирине кийгизгендей. Институтта окуйт дедиңби? Болуптур балам. Ары кетсе бир жума, бери кетсе 3-4 күндүн ичинде жообун аласың. Байке, деди Нурлан жүрөгүн өрөп күтүп. Сизден өтүнөрүм, муну ата энеси билбегенде кылып иштеш керек. Кыздын сөзүнө караганда алар өз ата энеси. Ал эми өңү менен жашына караганда мен карындашымдын өзү. Эгер карындашың болуп калсачы, анда айтыш керекпи? Жок, Нурлан эмне деп айтаарын билбей карбаластап калды. Такыран түйгө болбойт. Анан эмне кылыш керек? Аларды ыйлаткым да сыздаткым да келбейт байке. Кызды кандай өстүрүшкөнүн өз көзүңүз менен көргөн болсоңуз түшүнөр элеңиз. Күн мурун көлөкөгө томбучпайлы байке. Эгер чындап эле Султанбектин асыранды кызы болуп чыкса, башка жол менен. Аны чогуу кеңешебиз да сиз менен. Аларга оор болот деп жатасың го. Оор болгондо да кандай дейсиз? Бирөөнүн эмгеги менен да эсептешиш керек го дейм. Жарайт нуке. Мен милдетим ата эне менен кыздын кимдигин билүү, ушундайбы? Ооба, ошол гана. Ал кыздын аты Токуш эмес, Толкун экен. Алиги силердин мурдагы областтык аскер комиссариаты Байгожоевдун иниси ала качып барып,
кайра ата-энеси мектептин директору болуп тартып кеткен ушул кыз да. Толкун азыр Саматтын ишине күбө катары катышып жатат. Жоголгон жигит жөнүндө өзүңүз бизге көмөк көрсөтүп жатпайсызбы? Ошол кыз дечи. Исмаилов эрдин кесе тиштегендей болду. Болуптур байке, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Жакшы калыңыз. Сүйлөшүү ушуну менен бүттү. А Исмаилов болсо Чокоев менен сүйлөшкөндөн кийин дароо ишке киришти. Начальниктин тапшыруусу боюнча ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жол арка жөнөп кетишти. Бирок алар бул изилдөөдөн эчтеке таппай кайтышты. Айрым ишенимдүү кишилердин билдирүүсү боюнча Толкун Султанбек менен Зайракандын өз кызы болуп чыкты. Султанбектин сары мурут кошунасы органдын кишилерин акырая карады. Ал айылдык советтин конторасынан буларды акелерин окута сөгүп туруп кууп чыккысы келди. Бирок анталган жок. Ачуусуна чыдабаган бул киши укмушту силерден угуп отурабыз, баатыр акелери. Бирөөнүн өз баласын өгөй деп кайсы акмактын оозунда күйдүргү чыгып жүрөт. Бул сөздү кыздын ата-энеси укса колуңарга тирүүлөй өлүп берип жүрбөсүн. Мындай катын ушакты экинчи кулагыбызга угузчу болбогула, деп колун силке салып тышка чыгып кетти. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин үмүттөнткөн бир сөз айылдык советтин председатели айткан. Султанбектердин бир кезде башка жактан көчүп келгендиги гана болду. Бул кабарды уккан Сыдык Исмаилов жол арыктан жолу болбой келген кызматкерлерин эми балыкчыга барууга путевка берди. Командировкадан Нурлан Толкунду ойлоп аны сагынып кайтты. Чокоев кызды баякы Самат менен Зайниддин тууралуу түшүнүк кат жазып берип кеткен бойдон көрүлөк болчу. Чоң кесеге мелтилдете куюлган лагманды Айнур эки колдоп көтөрүп келип Нурландын астына койду. Мынчалык эмне үйдүң? Астына оңдоп койду. Ич, лагманды жакшы көрөсүң да, бир чыныны түгөтпөй эмне болуп турсуң? Айнур күйөөсүнүн артынан келип мойнунан кучактады. Мен сени сагындым, Нуке, сенчи? Мен дагы. Нурлан айрысы менен лагмандын камырын сузуп жаткан калыбында бурула карап колуктусун өптү. Бүгүн түнкү ишке барбай эле койчу, чарчап да келдиң, балдарың да сагынды. Үйдө эле болчу эс алып. Жок жаным, барбай коюуга болбойт. Алар кайда баса? Ырысбек уктап жатат. Таалайды кошунан балдар ойнотобуз деп ээрчитип чыкты. Нурлан колун сүртүп ордунан турду. Рахмат, лагманың укмуштай жегиликтүү болуптур, баарын жедим. Айнур күйөөсүнүн пальтосун кийгизип, мойнуна шарфын салды. Жакасын оңдоп жатып, оозунан өптү. Эртеле келсең, түнкү саат 12ден өтмөйүнчө үйдө эстөөчү эмес элең. Өзүм да чарчап турам, келем бат эле. Кечки суук Нурландын бети колун тызылдатып жиберди. Таяк кармаган колу сене түшкөндөй болду. Мейли кийбей чыкканын эстеп, үй жагын кылчайып карап койду. Тумагын баса кийип, жакасын көтөрдү. Көчөнүн аркы бетиндеги тротуарда бир аял бир эркектин каалгый басып келатышканын көрдү. Алардын артынан дагы бир эркек бир аял менен колтукташып алып ылдамдай басып келатышат. Султанбекова, деди артында келаткандардын эркеги. Токтой тургула. Нурландын жүрөгү оозуна тыгылды. Султанбекова деген фамилия кандайдыр кулагына эң эле жагымдуу да жакын да угулду. Султанбекова, кызык, бул Толкундун фамилиясы беле? Күүгүм талаш жигиттер менен сүйрөшүп бул жакта эмне кылып аташып жүрөт? Нурлан аларды карап токтоп калды. Толкун экенин эми даана тааныды. Ошонун үнү. Кажы кужу болуп туруп, калеткадан кирип кетишти.
Нурлан эмне кылаарын билбей турган ордунда тоңуп турду. Ветврачтыгына келген экен деп ойлоду. Бойдок жигит. Эркек баласы менен аялын кетирип жиберип, ушул үйдө өзү жалгыз турат деп уккан. Кар жайып эң эле арык. Нурлан сыртынан көрүп, учугу оорулуу неме болсо керек деп ойлогон. Айнурга аялы күйөөм ичкиликти көп ичет деп айттыр. Анысы аз келгенсип, мас болуп келгенде тынч жатып албай, жок жерден чыр чыгарып, идиш аягын талкалап, катын баласын уруп согуп күн көрсөтпөйт имиш. Ушундай сөздөн кийин аласа берисеси болбосо да, Чокоев аны жаман көрүп калган. Нурлан ветврачтын эшигинин алдына обочо келип токтоду. Эмне кылаарын билбей ойлонуп турду. Же ички иштер бөлүмүнө телефон чалып, милиция алып, жазасын колуна берсем бекен деп ойлоду. Чокоев мекемеге баргысы келбей айнып калды. Ветврачтын эшигинин алдынан үйүн көздөй кайра тартты. Эшикти ача берип, Айнур күлүп жиберди. Барган жоксуңбу? Күйөөсүн кучактай калды. Ветврачтын үйүнө милиция чакырайынбы? Ачуусу келип, кабагы карыш түшүп, өң давлаттан кетип турган күйөөсүнө келин таңдана карады. Эмне үчүн милиция чакырасың? Күнөө кылдыбы? Бир жаш кызды үйүнө ээрчитип кирип кетти. Бул ал үчүн күнөө эмес бекен? Нурлан папирос күйгүздү. Айтчы Айке, эмне кылайын? Ушул бузулган итти. Кыз болгондо да кандай кыз дейсиң, тимелеп беришти. Балким карындашыдыр. Же жигиттин бойдок экенин билип тийип алайын деп жүргөн немедир. Бирөөнүн үйүнө кыз келди деп мынчалык неге каныңды буздуң? Бериште болмоктон андан аркы болсун ма десе, ошол да кеппи, милиция чакыртам деген. Жакшы кыздардын жаман жолго түшүүсүн каалабайм. Өзүң билесиң го рахат эмне болду эле. Ойлонуп турду. Папиросунун калдыгын пепельницага басып өчүрдү. Эски каттарды салган кичине чемодан кайда? Аркы үйдө турат. Айнур плитага жаңыртып көмүр салып жатты. Тыштан жаңы кирген, орто жашап калган аял плитанын түбүнө жүйүртө басты. Жогору өтүңүз апа. Жок балам, ушул жерден эле кетем. Тамак ооз тийиңиз. Айнур салып келген лагманын столго койду. Келиңиз апа, эти жок эле чөп жардан жасагам, ичсеңиз. Аял Айнурга шыбырады. Мен ичпейм, балекет ичейин. Бөбөктөрүңө алып барып берейинчи. Жарыктык өзүңүз ичпейсизби? Балдар сиздей болгончо ичээрди алайды. Антпеч астыңа кетейин Айнур. Бөбөктөрүңө берейин да. Аял чыгып кетти. Колуна кичинекей кара чемоданды көтөрүп, аркы бөлмөдөн Нурлан чыкты. Анда Айнур менен Нурландын интернатта окуп жүргөндөн берки сакталган каттары бар болчу. Келген Алиман жеңемби? Ой шордубай, балдарым деп жүрүп, өзү да арыгынан өлө турган болуптур. Энени Кудай ушинтип бала үчүн жараткан тура. Тамак аштын артышы болсо, кайрылыша жүрсөң Айнур. Нурлан ушул кезде өз энесинин балдары үчүн тарткан азап тозогун ойлоп, ачкачылыктан алсырап турган мезгилдерин эстеп, кабыргасы кайышып, каңырыгы түтөп кетти. Токчулук болгондо энем өлбөйт эле, анда токушта өзүбүз менен чогуу өспөйт беле, деп ойлоду Нурлан. Ушуларды ойлоп, көңүлү чөгө түшкөн Нурлан столдун үстүнө чемодандагы каттарды төгүп жиберди. Айке, издешчи. Эмнени? Айнур Нурландын жанына келип токтоду. Эмнени дейсиң да, Рахаттын баякы мага жазган күнөөлүү катын. Аны эмне кылат элең? Керек, эртең толкунга окутам. Эмне? Толкунга? Кайсы толкунга? Тапчыбай болгор. Нурлан ар кайсы конвертти өзүнчө алып көрүп, башка коюп жатты. Таппайм.
болуп турчу, таппасаң өзүм деле табам. Бар, Ырысбек ыйлап атат. Ыйлай берсин. Нурлан аялын карап күлүп койду. Айтчы, Толкун деген ким я? Жанакы ветврачтыкына келди деп мен айткан кыз. Аны кайдан тааныйсың? Иш боюнча кен Пушка. Рахаттын катын колуна кармап ордунан туруп баратып, колтусунун мурдунан чымчып койду. Кийин бир жаңсыл болгонду айтам. Айнур тескери бурулду. Айтпасаң андан ары кой. Мага иш боюнча бирдемени качан айтчу элең? Менин кызыкканым ал кызга бул каттын кандай тиешеси бар дейм да. Уят эмеспи өткөн ишти жаңыртып, көрүнгөнгө окутуп ортого салганың. Карындашың укса эмне дейт? Эчтике да дебейт, эчтике да болбойт. Бул кыздарга сабак болуу чыгат. Сен ушуга түшүнөсүңбү? Ага түшүнгөнү менен сага түшүнбөй турам. Озгу үйдө бутун чечип жаткан Таалайбек Нурландын күрөң шабыроо пальтосун көрүп кыйкырып жиберди. Атам келдиби, апа? Ата! Нурлан Таалайбектин үнүн угуп, алдын тозо басты. Эшик ачылары менен экөө кучакташып калышты. Нурлан уулун көкөлөтө көтөрүп айландырды. Гү, үшүп кеттирсиң балам. О, мурду жаман десе. Кайрадан бооруна кысты. Кана, мени карап турчу. Таалайбек кыткылыктап, кичинекей кол менен атасынын жаагын сылады. Сен кимге окшошсуң? Сага? Жок, мага эмес, эжеңе окшойсуң го. Якат эжемеби? Ооба, эжеңе окшош турбайсыңбы? Нурлан Таалайды Толкунга да окшоттурду. Санаасы сандап, бул түнү Нурлан уктай албай чыкты. Толкундун ветврач менен алардыкына кирип кеткенин эстеген сайын көңүлү бөксөрүп, жүрөгү дүпөйүл болуп иренжи түшөт. Бир Айнурдун ветврач көлдүк, балким тууганыдыр деген сөзү кыздактап тургандай болду. Эртең менен кабинетине кирер кирбестен эле Чокоев институттун директоруна телефон чалды. Султанбекованы кызматтын аягында прокуратурага жиберип коюусун өтүндү. Толкун жолдо келатып, бая күнү Нурландын өзү менен окшоштурган Рахат деген кыз жөнүндө ойлонду. Ал Нурлан байкенин кимиси болду экен? Кызык окуя. Анан калса, ал кыздын мага окшоп калганы укмуш. Толкун Чокоевтан Рахат жөнүндө сурамакчы болду. Нурлан кызды эшик алдынан утурлай басып, канатын жайып тосту. Саламатпы Толкунтай, сен чакыртмайынча келбейт экенсиң го, кана көрүшүп коелу. Кыз жылмайып койду. Нурлан Толкун менен кол алышкан жок. Эки кол менен эки каруудан кармап турду. Ишенесиңби, мен сени сагынып кеттим. Рахаттын ордуна чекеңден өп коеюнчу, Толкун. Кыз жоодурай түштү. Нурлан чекесинен өптү. Пальтосун чечинтип, аны өзүнүн кийими илинип турган шкафты көздөй алып басты. Үшүдүңбү? Кечинде чакырат деп капа болгон жоксуңбу? Жок байке, үшгөн деле жокмун, капа да болбодум. Нурлан кабинеттин ортосунда колдорун ушалап, кыймылсыз турган Толкунду колтуктап келип, орундукка отургузду. Жигит кыздын чачынан жыттагысы келип турса да жыттай алган жок. Үндүккө келелек бултатына кайжапайы кушту, кокус чочутуп алып, учуруп жиберемби деп коркту. Нурлан светти күйгүзүп, ордуна барып отурду. Сүйлөчү Садага, эмне жаңылыгың бар? Окуу жакшыбы? Турмуш ал жай кандай? Үйүңдөн кат алып жатасыңбы? Түзүк эле байке, үйдөн кабар ала элекмин, окуу болсо жакшы. Баса, окуу демекчи. Сен жогорулатылган стипендиантка турбайсыңбы? Молодец. Директоруңдан угуп аябай кубандым. Кыз столдун үстүндөгү жашыл ноутуну алаканы менен сылагылап басмырт отурду. Нурлан болсо кечээки ветврачтыкына Толкундун кирип баратканын ойлоп турса да,
Кыздын ажарына көңүлү көлпүп кетти. Кокустан кыялына жакпай турган кенедей эле кеп чыкса, Толкун Чокоевдун чоңдугуна түкүрүп баса берүүчүдөй көрүндү. Ал кызды сүйлөтүп сөзүн, күлдүрүп күлкүсүн уккусу келет. Моокуму канганча карап, маңдайында отурууну каалайт. А Толкундун өз жөнүндө жакшы ой, жакшы пикирде экенин билген да жок. Каны бир, танабы бир жүрөктөр бирин-бири чакырып жаткансып түрсүлдөйт. Жигит отурган жок. Ал Толкундун жанына столун имерилеп басып келди. Айдалда төгүлүп турган түндөй кара чачын колуна алды. Айтчы Токуш, сен бул чачты кантип мынчалык өстүрдүң? Ал жаңылып Толкундун атын бутташтырды. Кимдин атын айтып жатасыз? Менин атым Толкун эмеспи, байке? Ой, садагасы кечирип кой, мен сени Токуш дедимби? Нурландын бүткөн бою ымыр-чымыр болду. Жаңыдан гүл ачып келаткан Роза, деп ойлоду кызды тиктей берип. Наристе ойдон экен. Жаман жолго түшкөн бала мындай болбойт. Эх, Толкун, сени экөөбүз кандай бактылуу күнү көрүштүк эле. Менин алдыма сени Кудай өз айдап келди окшойт. Тал чыбыктай буралтып, кандай эне төрөп, кандай эне өстүрдү экен сени. Нурлан көмөйүндө ушинтип ойлоп, ушинтип сүйлөп, ушинтип кубанды. Чачымды сурадыңызбы? Мен өзүм өстүргөн жокмун. Төрөбөй кечигип жүрүп мени төрөптүр энем. Жеринен кызды атам экөө тең жакшы көрүшчү экен. Сонуркап чачымды эрте коюшуптур. Анан калса бул чачта энемдин жарым өмүрүнчөлүк эмгеги бар. Күндүз колхоздун жумушунан кол тийбей калганда түн ичинде жууп, түн ичинде өрүүчү. Жазда үздүксүз айран менен жууй турган. Ал эми кыштын күнү ар дайым жылкынын сөөгүнүн бир кетигин кайнатып алып, ошону менен чачымды самындап жууп, кайра таза суу менен чайкачу. Ошонку дейм. Ушул убакка чейин чачымда бир тал сабдал жок. Коюу, калыңдыгына жараша чатышып да койбойт. Тарасам тим эле өзү эле тал-тал болуп шуулдап турат. Бул жакка кетеримде да, чачыңды кара кызым. Чач кыз баланын көркү, жакшы бага көр деп какшап калган. Чач ырас эле энем айткандай кыз баланын көркү турат, Нурлан байке. Мен чачымды жуусам да, өрсөм да ар дайым энем эсиме түшөт да турат. Байкуш энекем ай. Жакшы көрөсүңбү? Ата энесин жаман көргөн кайсы баланы көрдүңүз эле? Да, аның туура. Ата менен эне баланын тууру да, туусу да тура. Бирок мен ата эненин арзан кымбатын жакшы билбей калдым. Армандуу дүнүйө. Кыз Нурланды боору ооруган калыбында жалооруй тиктеди. Ал мурда бул жигиттин ичинде мынчалык күйүтү бар деп ойлогон эмес. Тескерисинче, телегейи тегиз, дүнүйө капар адамдын бириндей сезген. Анын үстүнө ушунчалык жооптуу кызматта турган кишинин кантип арманы болсун деп ойлогон. Ал эми рахат жөнүндө айтканы анчейин гана адамдын окшоштугунан улам бирөөнү эске түшүрүү деп эч нерсени этибарга алган эмес. Толкун Нурландын сөзүн бөлүп жиберди. Нурлан байке, сиз бая күнү экөөбүз биринчи көрүшкөндө мени рахат деп кимдир бирөө менен чаташтырдыңыз. Ал ким болот сизге? Рахатты эсине түшүргөндүгү үчүн Толкунга рахмат айткандай, эрдин тиштеп сөөмөйү менен чекесин басты. Көздөрү күлүңдөп кетти. Анан шашып-пушуп столдун бир жак канатын ачып, суурмасынан көлөмү Толкундукундай бир сүрөттү алып кыздын алдына койду. Танычы, бул сен эмессиңби? Толкун сүрөттү илип алды. Менин сүрөтүм го? Кирпик какпай тиктеп калды. Көздөрүн бажырайтып бат-бат ирмеди. Жакшы кара. Толкун сустая түштү. Кызык, бул чын эле менминби? Кийимим башка болуп калыптыр да, чачы да. Жок, мен эмес экенмин байке.
Нурлан экинчи сүрөттү берди. Бул Толкундун өз сүрөтү болчу. А мунусучу? Кыз эмне деп айтаарын билбей делдейип, колундагы эки сүрөткө алмай термей тигилди. Тигиниси азыр сен сураган Рахаттын сүрөтү. Сага окшош бекен? Муну ал так сен курагыңда 10 классты бүткөндө түшсө керек. Тобо, окшош болгондо да кандай дейсиз? Тим эле укмуш. Жаратылышта ушундай да бири-бирине окшогон адамдар болот экен, э? Бул чындыгында эле шумдук го, Нурлан байке. Нурлан эки сүрөттү тең колуна алып, көз айырбай карап туруп, анан маңдайында отурган Толкунду шалкая тиктеди. Бул кыз азыр кайда? Нурлан байкең эмнеге мынчалык караан талашып отурат дейсиң? Рахаттан башка менде эч ким жок. Ал мага карындаш эле эмес, каргылуу каратоо. Өйдө чыксам өбөк, ылдый түшсөм жөлөк. Элим да, журтум да, жерге жээк ага тууганым да жалгыз Рахатым. Экөөбүздөгү таржымал түгөнбөгөн жомок. Мен сенден чындыкты сурап жатам. Айтчы деги, менин Рахатыма окшош бекенсиң, Толкун? Ооба, окшоорун окшойт экенмин, бирок мен сизге эч ким болбойм да. А балким экөөбүз бир тууган болуп калсакчы, анда эмне болот? Толкун мыскыл күлүмсүрөп акырын сүйлөдү. Кантип эле ошондой болсун? Окшош кишилердин баардыгы эле бир тууган боло бермек беле? Бул жөнүндө ойлогум да келбейт чыны. Кесе жооп берди. Нурланды карагысы келбей, көзүн башка жакка, тамдын бурчуна кадады. Кыз Рахат менен өзүнүн сүрөтүнө бир демден кийин кайра үңүлдү. Сүрөттөргө тойбой таңдана тиктей берди. Ата-энеңердин өлгөнүнө көп болдубу? Ушул кезде Нурлан Толкунга башынан өткөндөрүнүн баарын айтууну ойлоду. Ал болгондо да чабылып чачылып, чилдей тарап жок болгон өз үй бүлөсү, өз уясы жөнүндө айтат. Мындан кийин Толкундун кичинекей наристе жүрөгүнө бир кездерде элес булас кандуу изин калтырган бүдөмүк күндөр аздап болсо да эсине түшөр деген үмүт жигиттин жаралуу жүрөгүн бийлеп турду. Кыздын боорукер, жумшак жүрөгү сыздап, көз жашына ээ боло албай муунду. Ал саймалуу кичинекей кол жоолугу менен көз алдын кайра-кайра сүртүп, Нурландын сөзүн кунт коюп тыңшап отурат. Жигит сөзүн уланта берет. Бала болсо да эркектик кылбай койбойт экен. А кыздар болсо жеринен ыйлак, күйүткө жакын келишет тура. Чынын айтсам, өлүм деген кара ниет акыры жүрөгүмдү суутту. Ата-энеден бир аталоо түңүлдүм. Ал эми Рахатчы. Ол да көлөкөм ай. Энем менен токушту эч унутпай да, өлгөнүнө ишенбей да койду го. Ыйлап жүрүп 10-чуну бүтүрдү да, ыйлап жүрүп бой жетти. Өкмөт менен партия бизди түбөлүккө төбөсүнө көтөрдү. Канатыбызга канат байлады, акылыбызга акыл кошту. Тарбия, таалим берди. Жакшы адамдардын көз алдында билим алып бой жеттик. Адеп биз балдар үйүнө келген жылдары балдар үйүнүн коллективи Рахатты 4 классты бүткөндөн кийин Ленинграддагы хореографиялык окуу жайына жиберебиз деп даярдап жүрүштү. Бирок карындашым ботодой боздоп менден ажырабай койду. Экөөбүз ажырашсак эле ал мени бул жакта өлүп калчудай ойлочу. Жаштайынан жүрөгү жараланып, бармактай кезинен ата-энеден ажырап, армандуу болгон кичинекей күйүттүү кызды эч ким күчкө сала алышкан жок. Өзүм да андан бөлүнүп калууну каалабадым. Ажырашпай чогуу жүргүлө деген энемдин сөзү мага аманаттай туюлду. Ошентип жашым улуу болсо да Рахат экөөбүз окууну бирге бүтүп, уядан тең учтук. Балдар үйүнүн коллективи менен
мугалимдер кесипти бизге өздөрү тандап, өздөрү узатышты. Рахаттын мүчө түзүлүшү менен бирге үнү да бир укмуш болчу. Карындашым Москвадагы театралдык институтка кыргыз кыздарынан биринчи болуп бармак болду. Экөөбүздүн оюбуз оңунан чыкты. Мен дагы Москвадагы университеттин укук факультетине кетмек болдум. Орто мектепти бүтүргөндөгү салтанатты сураба. Александра Жигайловна баш болгон мугалимдер, тарбиячылар, нянялар, ашпозчулар, айтор бардыгы тең өз балдарын уядан учургандан бетер кубанычка толуп дүрбөлөңдөп жүрүштү. Бүтүрүүчүлөр үчүн уюшулган салтанаттуу кечеге көп кишилер чакырылды. Алардын ичинде сүйүктүү агайларыбыз Никанор Васильевич менен Сыдык Исмаиловичтер аялдары менен келишти. Алар ушул күнү да өлгөн ата-энебиздин ордун жоктотушкан жок. Рахат экөөбүзгө бир сыйрадан кийим алып келип кийгизишти. Кеч аяктагандан кийин мектепти бүтүргөн балдарды тууган туушкандары өздөрү менен алып кетет имиш деп угуп калдык. Рахат экөөбүздө андай мүмкүнчүлүк жок эле. Бир кезде тышта балдар менен Рахат менин жаныма чуркап келди. Азыр эле жадырап турган кубанычтуу жүзү убайымдуу, кабагы бүркө. Узун кара кирпиктери ымдалышып, жаңы эле ыйлап басылгандай кебетеси бар. Нурлан байке, деди ал сана аркап. Экөөбүздөн башкалардын баары салтанат бүткөндөн кийин үйлөрүнө кетишет экен, биз кайда барабыз? Же ушул жерде дагы калабызбы? Мен Рахаттын сөзүн угуп, айтса айтпаса төгүнбү деп ойлоно түштүм. Ичим уйгу туйгу болуп, жүрөгүм сайгылашып кетти. Санаам санга бөлүнүп чайпалдым. Жалгыз гана ата менен энеге күйүп бышып жүрүп, ага туугандын кадыр баркын мурда ойлобогон жаным, артыбыздан издеп келээр жакыныбыздын жогун эми гана эстеп, аларды жоктоп кабырла түштүм. Өпкөм көп, өзөгүм өрттөндү. Бирок карындашымдын көңүлүн чөктүрбөс үчүн жооткотуп, аны калп эле алдай баштадым. Анткени менен көңүлдөгүн айттым. 10 жыл тарбиялангандан талбаган балдар үйүнөн аз күнгө экөөбүз окууга жөнөп кеткенче орун табылбай калат деп турасыңбы? Мында калууну каалабасак, Сыдык байке менен деле кетип калабыз. Болбосо Никанор Васильевич деле турбайбы? Сени кыз кылып багып алайын деген сөзүн уккан жок белең, дедим. Ырас эле Рахат менин сөзүмө ынанып калды. Ошентсе да анын жүрөгүнүн тереңинде эне деген бир кубанычтуу күч күңгүрөнүп, улам күчтүү теминип жатканын билип турдум. Энем жөнүндө дагы бирдеме деп айтып, ыйлап жибербесе экен деп чочуладым. Рахаттын көз жашынан жалкотой болуп, үшкө чалдыккан жүрөгүм опкобулжуп турду. Жүрү, балдарга баралы, меймандарды кабыл алууга кол кабыш керек болуп жүрбөсүн. Рахат менден көз албай көпкө чейин телмиретиктеп туруп, оор үшкүрүп алды. Билбейм, карындашым ошондо мени эмне үчүн анчалык ойлуу тиктеди экен? Же энем менен токушто эстебей калдың, аларды таптакыр унуттуң, акылсыз Нурлан, дедиби ким билсин. Анын ошол көз карашын эми ойлосом да көңүлүм караңгылап, карындашымды аяп кетем. Анын үстүнө Рахат энем менен токуштун өлгөнүнө анчалык ишене берүүчү эмес. Элге барууну ушунчалык эңсөөчү. Ал жерде энебиз экөөбүздүн жолубузду тосуп күтүп жүргөндөй ойлой турган. Нурлан унчукпай калды. Билесиңби Толкун, деди паузадан кийин. Бирөөнү каргаса эле энең өлүп жетим кал дей турган экен. Мен билишимче мындан оор, мындан өткөн каргышта, жазада жокко деп ойлойм. Кайран асыл энем, кайран атам. Ушул күндү балдарынын убай урматын көрсөм эмне? Экөө бирдей
жап жаш бойдон көз ачык өлүп кетишти.